Assalamu алейкум достор. Мен соц тармактардан акыркы 2 жылдан бери бир эле Twitter'ди колдонуп элем. Аны дагы туура колдонгонго аракет кылып аттым. Бир 15-20 гана адамга жазылган, дүйнөдө мен билген, сыйлаган, акылдуу деп эсептеген, чоң компанияларды курган адамдарды байкап жүрүү үчүн ошолорго гана жазылып койгон элем. Мен лентамда ошолордун жазуулары жана ошолорго окшогон башка адамдардын жазуулары чыгып элди. Өтө туура, пайдалуу болуп келаткан. Бирок акыркы айларда алгоритм өзгөрдү окшойт. Мен лентам мусорго толуп кетти. Ар түрдүү бир видеолор, бирөөлөрдүн талаш тартыштары, мушташтары жана башка видеолор. Аларды өчүргөн сайын дагы ошондой эле видеолор көп чыгып атат. Мага бул ачык эле зыян берип аткандыгын байкап, мен аны өчүрүп салдым. Өзү соц тармактарда мен бир канча чоң зыян көрөм адамдарга. Биринчиси бизди алаксытып атат. Биздин кыла турган ишибиз бар, окуй турган китептерибиз бар. Күн сайын биз алдыга жылышыбыз керек, өнүгүшүбүз керек. Бирок ошого өтө катуу тоскоол болуп атат. Кантип тоскоол болуп атат? Бир мындай толковый бир иш кылыш керек, толковый бир нерселерди окуш керек. Биз ошолорду кылбай, алаксып, бирөөлөрдүн сүрөттөрүн көрүп, бирөөлөрдүн ушактарын окуп, ошентип атып, күнүнө 2-3 саат бул минимум убактыбыз ошол соц тармактарга кетип калат. Аны ал саат менен эле өлчөбөш керек. Чынында биздин мээбизден кеткен энергияны эсептесек, бизди чарчатып коюп атат да. Ошентип күндөр өтүп атат, айлар өтүп атат, жылдар өтүп атат. Мына бир жылда мен эмне кылдым десек, бир кылган ишибиздин дайыны жок. Ушуга абдан чоң ролду ошол соц тармактар ойноп атат. Анын сыртында, алаксыткандын сыртында бизди акылсыз кылып атат. Кантип ала акылсыз кылып атат? Биз ойгоо учурда биз мээбизге толтура маалыматтарды киргизебиз. Бир нерселерди көрүп атабыз, окуп атабыз, угуп атабыз, ошолордун баардыгы мээге кирет. Анан биз уктап атканда мээ аларды иреттейт. Мээнин полкаларына тизип чыгат, мындайча айтканда. Кийин биз ойлонгондо, сүйлөгөндө же бир чечим кабыл алганда, ошол мээбизде бар болгон маалыматтардын негизинде сүйлөйбүз, ошонун негизинде ойлонобуз, чечим кабыл алабыз. Ошондо биздин жашообуз ошол жерде болгон маалыматтардын негизинде түзүлөт. Эгер ал жерде ошол соц тармактарда чыккан бир мусор, видеолор, ушактар, сүрөттөр, бир керексиз маалыматтар толтура болсо, ошолордун негизинде биз жашообузду жашайбыз. Ошолорго окшош бир адам болобуз. Ошон үчүн мен мээге кирген маалыматтарды кадимкидей тамакты тандагандай эле тандап киргизишибиз керек деп ойлойм да. Айрыкча мына жаш балдарды карагыла. Жаш балдар азыр туш келди, ошол YouTube Shorts же TikTok'ту колдонуп көрүп атышат, алар билбейт. Алар магазинге киргенде тамактанганда деле ошондой. Аларды жон койсок, алар шириндиктерди жеп коюп эле жүрө берет. Алар зыян экендигин билбейт. Ушул мага жагып атат, ширин экен, мен ошону жейм деп, ошону жеп коюп жүрө берет. А чоңдор биз түшүнөбүз алар туура эмес кылып аткандыгын, ошон үчүн туура тамактанганга үгүттөйбүз. Бирок маалымат боюнча өзүбүз ошону кылбай атабыз. Биздин мээбизге деле ошо балдардын магазинде жеген химия кошулган тамактарды жеп аткандай эле биз ошондой маалыматтарды мээбизге киргизип атабыз. Анан ошондой адам болуп калып атабыз тилекке каршы. Ушул менин оюмча ушуга көңүл буруш керек. Мээге кирген маалыматтарды же сорттош керек, же мындай мээни же тынч коюш керек. Ошондой бир гамбургер, чупа-чупско окшогон маалыматтарды мээге киргизбей, мээни тынч коюш керек. Ошондо мээ эс алат, мээ кийин туура иштейт, жакшы иштейт. Же ал жерге маанилүү, терең жазылган, жакшы бир пайдалуу бир нерселерди гана киргизиш керек. Мисалы, мурда Советтер биримдигинде адамдар бири-бирине өтө окшош болчу эле. Себеби алардын мээсине мамлекет тарабынан тандалган нерселер гана киргизилет эле. Өздөрүнүн телеканалдарынан, өздөрүнүн газеталарынан, ошол өздөрү адамдар кандай болушун кааласа, ошондой маалыматтарды берип отуруп, мындай Советтер биримдигинде жашаган адамдарды карасаңар, шуткалары дагы окшоп кетет. Себеби ошол кинолордон алынган бир саналуу гана кино тартылган болсо, ошолордон алынган шуткаларды кылышат эле. Дүйнөгө болгон көз караштары окшош эле. Ал адамдар бири-бирине окшоп кетет. Азыр деле белгилүү мамлекеттерге барсаңар, айрыкча ошол маалыматты контроль кылган мамлекеттерге барсаңар, адамдардын дүйнөгө болгон көз караштары бири-бирине окшош. Себеби алардын мээсине кирген ошо мээдеги полкалар деп эдик, ошол жерде турган маалыматтар бирдей да. Бул бир тараптан биз өзүбүздүн мээбизге ошондой мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм да. Белгилүү гана маалыматтарды киргизишибиз керек, көбүнө жок дешибиз керек, аны киргизбешибиз керек, мээбизди коргошубуз керек деп ойлойм. Эгер туш келди ошол туш тараптан, соц тармактардан келип аткан нерсенин баарын эле киргизе бере турган болсок, менин оюмча биз бара-бара акылсыз болуп калабыз. Бул экинчиси, үчүнчүсү, биз
бактысыз болуп атабыз. Кантип бактысыз болуп атабыз? Салыштыруу аркылуу. Чынында дүйнөдөгү көпчүлүк адамдардын жашоосу жакшы эле да. Жакшы эле жашап атат. Баары мындай туура карай турган болсо, Кудайга шүгүр деп карай турган болсо, баары жайында эле. Бирок азыр соц тармактарынын айынан адамдар бирөөлөрдүн жашоолоруна карап, өздөрүнө мындай кем сезип башташты. Себеби ар ким өзүнүн эң баягы пиковый момент, эң яркий моменттерин сүрөттөрүн чыгарат. Мен Дубайга барып келдим, мен айфондун акыркысын алдым, мен мондай кийим алдым, мен мынтип жүрөм деп эң сонун сүрөттөр чыгат. Мындай жөнөкөй жашоодон эч ким сүрөт чыгарбайт да. Эч ким муну атайлап кылбайт. Бул алгоритм ошондой, адам баласынын жаратылышы ушундай окшойт. Баары ошентип атып, баары бири-бирине карап, азыр бүт дүйнөдө ушул айрыкча Инстаграмдын айынан ушундай бир нерсе жашап атат. Адамдар өздөрүн жактырбайт, өздөрүнүн жашоосун жактырбайт. Элдин баары ошентип жыргап жүрөт деп ойлойт дагы. Өзү бактылуу болуунун формуласы шүгүр кылуу да. Бул салыштыруу бакыттын душманы деген сөз бар. Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому достаточно деген сөз бар. Ушулар өзү өтө жөнөкөй жашоодо бакытты түшүндүргөн сөздөр. А бирок бул соц тармактар ушуларга өтө каршы келген таасир жаратып атат. Ушундай ойлор менен мен соц тармактарды колдонбойм. Эгер силер соц тармактарды жумуш үчүн, бизнес үчүн колдонсоңор, ал башка. Же бир контент чыгаруу үчүн колдонсоңор, ал дагы башка. Жөн эле отуруп, баягы пассивный потребитель деп коет го, ошондой кылып эле колдонуп, бирөөлөрдүн чыгарган постторун карап, бирөөлөрдүн сүрөттөрүн карап, бирөөлөрдүн видеолорун карап, айрыкча алгоритмдин мындай популярный кылып салган постторун эле карап коюп эле жүрө берсеңер, анда силерге зыян берип атат. Эгер силер дагы ал жака пайдалуу бир нерселерди чыгарып аткан болсоңор, бирөөлөр менен өзүңөрдүн жашооңор менен жөнүндө бөлүшүп атсаңар, же аны бизнес катары колдонуп атсаңар, ал анда башка тема. Пассивный колдонуп аткан болсоңор, менин оюмча өчүрүп эле таштаган жакшы. Ушундай ойлор менен силер менен бөлүшүп кетейин дедим достор. Анда кийинки видеолордо жолукканча.